Рахмат. Бул катты берип коюуга уруксат бересиз. Работоев Жалил мырзада Баткен обласы Аксай айылы билесиздер, бул чек арадагы буфер болуп турган Баатыр элдин өкүлү. Кол чабуулар менен тосуп алалы, келиңиз. Даярдансын Алымкулов Кенжебек, Ат Башы району. Урматтуу курултайдын катышуучулары. Мен Баткен обласынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Билемин. Садыр Нуркожоевич баш болуп, бардыгы эң негизги максатта чек араны койгон. Бирок начар кетип атат. Ушул ишти жакшы жолго койбосо, Баткенди халык кыйын болуп калат. Азыркы күндө эми бул цифраны мен айтпай эле коеюн, кереги жок. Үйлөрүн таштап, Ош, Чүй, Россияга кеткендер болуп атат. Бирок бул аз. Анткени биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чек арага жакын турган тургундарга курал жарак берүүдү тездетиш керек. Верне, уруксат кагаздарын. Мана мен өзүм ала албай жүрөмүн. Анткени мен үйүмдү коргошум керекмин. Мына бир мисалды айтып кетейин. Кечеги тополоңдо, андан былтыркы тополоңдо Көкташ айылыны элдер сактап калды, жоокерлерге жардам берип, охотниктер, мергенчилер, местный тургундар. Бирок бардыгыбызда куралыбыз жок. Эгерде куралыбыз болсо, ошол жердегилер биз бир да тажыкты киргизбейбиз. Бир дагы. Мына кечеги тополоңдо Көкташ айылыга кире алган жоктор 2-3 үйдү караң күйгүзүштү. Аны да алыстан аткылап жатып. Самаркандеги айылыга кирди. Аны мергенчилер коргоп калды. Биздин айылды баягы өзүбүздүн аскерлерге жардам берип, өзүбүздүн тургундар бир да тажыкты киргизбей сактап калды. Эгерде мылтыгы биз балдар жардам бербегенде жоокерлерди да кыйратып салмак. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажыктар дагы кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Дагы бир маселе. Эгер тополоң болуп кеткенде, ошол эмеден балдар өзүнүн үй бүлөсүн алып качат. Объезд жолу менен, эвакуация жолу мененчи. Ал кайра биздин айылга келгенче 5-6 саат өтөт. Эгерде өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан ушул маселени жолго койсо, биздин балдар чек араны коргоп турбайт беле? Дагы бир маселе. Оюңузду жыйынтыктаңыз, ушуну менен. Ой, 1 мүнөт суранайынчы, 1 мүнөт. Чек араны тездетип туруп зым-тор тоссо, тажик эмес мушук да кире албайт. Мал уурулук бизде 9-10 жылдан бери токтобойт. Изи барат, Тажикстанга кирип кеткен, милициялар барып токтоп калат ошол жерде. Мал уурулук токтолот. Анан эң акырында жана менден мурдагы Баткенден чыккан делегаттар айтып кетти. Жалпы кыргыз элиме өзүбүздүн Баткен облусунун жарандарынын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. 2 жылдан бери
2 жылдан бeri жардан беріп тұрасыздар. Misal үшін Қадамжайға кіре баштағанда уже бардығы тұрады. Біздің ел қашқанда үй бар, жай бар, тамақ аш бар деп. Рахмат бардығыңыздарға. Қадамжайдан баштап Ош, Жалалабад, Шүй, даже Нарындан бар екен. Рахмат бардығыңыздар. Мен разымын, елдің атынан разышылық білдірем. Ақырында емікшілер мақтап қойып отыр. Birlikte gelgenden beri biz korkpay kaldık. Taciklermenin kadimkide askerlerimiz atışıp atı. Rahmat. Var olunuz, rahmat sizden.